Когда жители Мекки Меккенин мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эгер сен айткандай Аллахтын бар экени чын болсо, андан бөлөк эч кимге сыйынбоо керектиги анык болсо, ошого далил келтирчи дешкенде Аллахтан төмөнкү аят түшөт. Мааниси мындай: асмандар менен жердин, ай менен күндүн, асмандагы жылдыздардын, алардын бири-бири менен кагышып сүзүшүп кетпей, бир калыпта кыймылдаган ылдамдыгында, көктө калкыган булуттарда, тоолор менен зоолордо, токой бактарда, талаа түзөңдөрдө, асманда учкан бүт куш, чымын-чиркей көпөлөктөрдө, жерде жүргөн же сууда сүзгөн макулуктарда, күн менен түндүн алмашуусунда, алардын мөөнөтүнүн созулушунда, ушулардын баарында бул нерсеге ой калчап ойлонуп көргөн акылы сергектер үчүн Аллахтын бирөө жана жалгыз экенин, ошондой эле анын кудуреттүү экенин тастыктаган белгилер бар. Для разъяснения того, что же такое чистый разум, Сергек акыл деген эмне экенин түшүнүү үчүн мисал келтирип өтөлү. Жаңгактын кабыгы 3 ар кыл катмар менен капталган. Ошол 3 катмар тең жалпысынан жаңгак деп аталат. Чындап келгенде мына ошол 3 катмар тең аарчылып тазалангандан кийинки азык жаңгак деп аталат. Мына ушул тазаланып бүткөндөн кийинки этаптагысын нукура жаңгак десек болот. Бирок ошол 3 катмар менен капталып турса деле аны жаңгак дешет. Анын сыңары инсандын акылын ар кыл чатышкан, туура эмес чийки бир ойлор коштоп жүрсө деле аны жалпысыдан акыл деп атай беребиз. Аны ушул булганч, кир, чийки ойлор тазаланган соң аны акылдын чордону, жүрөгү деп атайбыз. Мындайча айтканда, таза, тунук акыл деп коебуз. Жогоруда атап өткөн асмандардагы, жердеги жаратылган кереметтердин баарын көрүп, билип туруп, ошолордон Аллахтын бар экенинин далилин көрө албай аткан болсо, анда ошентип ойлонгон адамдын акылында, ой калчап талдоосунда күмөндүү манден бар. Инсандын ою, ой калчаган акылы тазаланган болсо, Аллахтын бар экенине жана анын кудуреттүү күчтүү экенине карата ага далил айтуунун деле кереги жок болуп калат. Башка жандыктарды карабай деле койсун, талдабай деле койсун, мейли өз денесинин түзүлүшүн бир тиктеп эле көрсүнчү. Аллахтын жараткан баардык нерселерине баам салып, ошолордун мисалында мунун баарын Аллах жаратканда деп жаратканды такай эстеген, ушинтип ой калчай алган акыл эс ээлеринин сыпатталышына карата төмөнкү аят түшүрүлгөн. Мааниси мындай: алар Аллахты турган абалда, отурган жана жан баштаган абалда эстешет. Жана асмандардын жана жердин жаралуусу жөнүндө ой жүгүрүшүп: о эгебиз, сен муну жөндөн жөн эле эч бир максатсыз эле жаратканың жок. Сенин ушундай жаратмандыгыңды, асмандар менен жерлерди жараткан улуулугуңду моюндайбыз. Сенин бийик сыпаттарыңа баш ийип ызаат кылабыз. Сен аруусуң. Бизди тозок азабынан сакта, дейт аятта. Мындайча айтканда, ушул жер менен асмандарды сен жаратканыңды түшүнбөй, билбей, сенин бирөө жана жалгыз экениңди тааныгысы келбегендер, бул боюнча ой калчабагандар жазаланчу тозок отунан сакта деген маани. Аллах субханаху ва тааланы такай эстеп жүргөндөр, Аллах жараткан нерселерге ой калчап, тозоктон сакта деп Алладан тиленип жүргөндөр, мына ошолор тунук акыл эс ээлери. Жараткан бүткүл момун мусулмандардын намаздарына, ибадаттарына бекем кылып, сергек тунук акыл эс менен сыйласын. Амин. 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 Жараткан тууралуу ой калчоо. Всевышний Аллах, восхваляя обладателей разума, Аллах субханаху ва таала сергек акыл эс ээлерин мактоо менен аларды асмандар менен жерлердеги жаратылгандарга терең ой жүгүртө билгендер деп атап жатат. Бирок инсандар Аллах жараткан нерселердин түпкү тереңдигине баары бир үңүрүп түшүнө алышпайт. Анткени инсандын акыл эси аны толук аңдоого чамасы жетпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Аллахтын жараткан нерселери жөнүндө ой калчагыла, бирок жараткандын келип чыгышы ал каяктан пайда болду деп ойлонгонду койгула деген. Андан тышкары мындай бир хадис бар: Аллахтын жараткан нерселерине 1 саат бою ой калчоо 60 жыл бою ибадат кылып намаз окуганда мыктыраак делинет. Абул Хасан ас-Шазели Худес-Сесер мынтип айтат: чын жүрөк менен бир бүдүр кумчалык болсо дагы ой калчоо дененин тоодой кыймыл аракетине караганда мыктыраак деген. Дагы бир алым: акыл менен ой калчоо жүрөктөн кайдыгерликти чыгарып, Аллахтан корккон сезимди пайда кылат деген. в творениях Всевышнего Аллаха. Еще в одном хадисе говорится: Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын жараткан нерселерине акыл токтотуп ой калчоодон өткөн мыкты ибадат жок деген. Дагы бир хадисте ким бейиш бактарында рахаттанууну кааласа, Аллахты көп эстесин деп айтылат. Ибн Умар радиаллаху анху жоролору менен бирге Айша радиаллаху анхага зыяраттап келип, андан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кандай таң калткан сыпаттарын байкаганын сурайт. Айша радиаллаху анха көзүнөн жаш куюлтуп: мындай бир окуя болгон эле. Жубайларына түнөөнүн кезеги мага келген болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төшөккө башын жаздап атып, денелерибиз бири-бирине тийишти. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага: о Айша,
Allah'a sığınıp bir ibadat kılıp aluga maga ruhsat etesiňmi dedi. Men aga Allah'a kasam içem. Men ayabay seni menen boluunu galap atkam, birok ibadat kılsaň andeme makul tura ber deydi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem turup daratyny alıp taň atkanga çeýin ylap gözünden akkan jaştan jernim daşyp aldy. Taň kazandy aýtyp ötüp Bilal radiyallahu anhu geldi dagy Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem ylap atkanyny görüp, "O Allah'ın elçisi, emne ylap atasyň? Seni murunku azyrky güneleriňiň büt baryny Allah geçirgen go" dep suraganda Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "O Bilal, men Allah'tan şükürçülük kuly bolboşum gerekmi? Kanty ylabay goýun. Geçe tünü maga mowul ayat düşdi" dedi. Al asmandar bilen жердин жаратылуусуна ойгалчу тууралуу аятты окуп, ушул аятты окуп ойгалчабагандар тозоктун чуңкуруна түшөт. Аллахтын жараткандарына акыл калча ойлонуу, дене менен кыймылдап ибадат кылганга караганда күчтүү экенинин эки себеби бар. Биринчиси ойгалчу менен жараткандын кулу Аллахты таанууга жетишет. Дене менен кыймылдап ибадат кылуу канчалык маанилүү болбосун, болгону сооп келет. Мындайча айтканда, инсандын даражасын бийиктетет. Айырма ушунчалык чоң. Падыша чалыгып чарчап жүрүп хан сарайын тапканга караганда, тек жан дүйнөсү бейпил абалда жүргөнү жакшы эмеспи? Вторая причина. Сердце и тело подобны пастуху и стаду. Экинчиси, жүрөк менен дене койчу менен койлору сыңар. Жүрөк деле Аллах субханаху ва тааланын үйү деп аталат. Эгер жүрөктү Аллах субханаху ва тааланын үйү, денени койго айтырган койчу десек, денеге караганда албетте жүрөктүн баасы кыйла жогору. Дененин иш аракетине салыштырмалуу жүрөктүн аракети бир топ мазмундуураак. Аллах жайгашкан үй. Всевышний Аллах сказал пророку Дауду, алейхиссалам: Аллах субханаху ва таала Дауд алейхиссаламга жиберген вахийинде, "О Дауд, мен жайгашып орун алуум үчүн мага бир үй беленди" дейт. Ошондо Дауд алейхиссалам: "О жараткан, сен пенделер сымал үйлөрдө жашагандан бийиксиң, аруусуң. Анткени жараткан үйлөргө жашачу пенделердей эмес" дейт. Анда Аллах субханаху ва таала Даудга: "Жүрөгүңдү менден бөлөк нерселердин баарынан тазалап, мен үчүн жүрөгүңөн үй камда" дейт. Жүрөктү тазалоо, Аллахтын атын эстеп зикир айтып зикирлөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айтып кеткендей, кай бир нерсени тазалоонун өз каражаты болот. Жүрөк зикир менен тазаланат. Бирок бул ыкма канчалык таасирлүү, негиздүү болбосун, Аллах буйруп койгон шариаттагы талаптар боюнча дене менен ибадат кылууну калтырып, жүрөктү гана ойгалчуу менен толтуруу аздык кылат. Ошол эле учурда ойгалчабай эле бир гана денени өйдө ылдый кылып ибадат кылуу менен эле чектелген да болбойт. Аллах алгач өзүмө жана бардык момун мусулмандарга жараткандын буйруп койгон шариаттагы мыйзамдарын аткарууга, тарикаттын адептерин сактоого насип этсин. Всем благочестивым верующим исполнять предписания шариата и соблюдать адабы тариката. Салаваттын баалуулугу. Всевышний Аллах, повелев уверовавшим: Аллах субханаху ва таала момун мусулмандарга мени ар убак эстегиле, улуктагыла, ар кыл кемчиликтерден таза аруу экенимди белгилеп, эрте менен кечинде мактоо айткыла. Мындайча айтканда тасбих айткыла деген маанини туйунтуу менен төмөнкү аятта мындай дейт: Аллах силерди туңгуюктардан жарыкка чыгаруу үчүн өзү да ырайым кылып, силерди күнөөлөрдөн тазалап, периштелер да силер үчүн дуа кылат. Силердин күнөөлөрүңөрдөн кечирилүүсүн тиленип Аллахтан суранышат. Аллахтын салават айтуусу деген бул анын ырайымы. Периштелердин салават айтуусу инсандардын күнөөсүнүн кечирилишин суранып Аллахтан тилениши. Аллах субханаху ва таала айтат: "Мен өзүмүн ырайымым менен, мени көп эстегиле" деп насаат кылуум менен, ошондой эле периштелердин инсандарга ырайым суроосунун натыйжасында силердин капырлыктын түбөлүк караңгылыгынан исламдын жарык нуруна алып чыгам дейт. Аллах субханаху ва таала бир көз ирмем өз кулун тиктебей жүзүн ары буруп салса эле, анда кулу өлүп калат. Вот свят и велик постоянно взирает на верующих. Ошон үчүн жараткан ар убак момун мусулмандарды калкалап, мээримдүү, ырайымдуу маанай менен такай карап турат. Ылайым кадырлуу момун мусулмандар, ар бирибизди Аллах субханаху ва таала өзүнүн ырайымдуу коргоосунун астында сактап, коргоп жүрүүсүн тилейбиз. Андан кийин Аллах субханаху ва таала айтат: "Периштелер жаратылганга чейин эле, ал мустактан эле мейли өтө майда болсо да жакшы соо иштерди кылуучу момундарга ырайымдуулук кылуу, мейли алардын күнөөлөрү канча көп болсо, аларды кечирүү мурунтан абалтан менин жадымда бар нерсе болчу. Анткени момундарга болгон ырайым, мээрим менде абалтан бар" дейт. Бул дүйнөдө да Аллах субханаху ва таала инсандар үчүн бүт жакшы нерселерди ыраа көрөт. Өз ырайымы жана периштелердин дуасы аркылуу инсандарга Аллах субханаху ва таала жакшынын жакшысын гана каалайт. Аллахтын кулунун абалы өзгөргөнү менен, Аллахтын ага болгон ырайымы, мээрими өзгөрбөйт. Ал өз кулуна акыреттик бактылуулукту каалайт. Ылайым биз мусулмандар акыретте бактылуулукка жетишкендерден бололу.
Jogorda atap ötken ayattan açık görünüp turganday, momun musulmandardын jaratkanda uluktagandын sebebi periştelerden alar üçin dua kılışkаны sebepli ekeni baykaluda. Eger siler o momundar menin merimime tatıksız bolgon bolsoňor, oşol silerge dua kılучу perişteler Allah'tın aslında anday büyük darajaga e boluşmak emes. Karagılaçı o musulmandar. Jaratkanyň aslında takwa momundardын darajası kanday ekenin, oşolor sebepli perişteler jaratkanyň aslında büyük darajaga e bolup atpaýby. Бану Исраиль спросили пророка Мусу, алейхиссалам, Banu Israil Musa aleyhisselamdan bizdi negebiz namaz okuybu, salavat aytabu dep suro uzatat. Bul suroga Musa aleyhisselam dindara bolup tüýşelet. Oşondo aga jaratkandan vahiy gelet. Men ibadat kılam, salavat aytam. Menin salavatım menin karımda jogotup salçu merimdiligim deyt Allah subhanahu wa taala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge asmandarga uçkan günü aga toktogun, senin egen salavat aytıp atat deşet. Menin egem salavat aytkanga muhtaç emes deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşondo Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga men kim biröge salavat aytuga muhtaç emesmin. Birok men subhani, subhani dep aytamyn. Menin merimim karımdy basyp öttü deyt. Allah'tan men salavat aytamyn degendin manysy uşul. Andan keyin Allah subhanahu wa taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga okugun degen buyrukda aytуу menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz jogorda aytyp ötken ayatty okugan. Momundar üçin perişteler dua kılat eken. Menin duam jana salavatım sen üçin jana senin ümmetin üçin ulu merim dep aytgan Allah subhanahu wa taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga. Bul ayat Cebrail aleyhisselamdan ortumçulugusuz ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asmandarga, mirajga götürülüp Allah subhanahu wa taalaga jakındaganda aytılgan. Yndaç aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraj dünü asmandardan en jogorku darajasına çıkkanda uşul ayat düşkön. Andan keyinki ayatda mütüp aytılgan. Manisi Allah subhanahu wa taala momundardy büt dünýede ayap, merimdi jüzü menen gorgop kam görgen syýakty ele, insandyn jany deneni taştap, jaratkan menen jolukan uçurda je kayra tirilgende, je momundardyn jany beýişke kirgende, alar Allah'tan salam berүүsü menen ardaktalyp tosulup alınat. Bunda çatkanda Allah özü je perişteler arkaly momundarga assalamu aleykum dep tosulup alınat. Momundarga tübölük beýiş, anın rahat jırgaldary daýarlylgan. И в хадисе, переданном от Анаса, да будет доволен им Аллах, Annas radiyallahu anhu aytgan hadiste Allah'tın kullarının birine ölüm periştesi candı alı üçün gelgende al assalamu aleyka o Allah'tın valisi dep salam beret. Mumun ali galat. Anan ölüm periştesi turgun da taştalgan üyüngden beri çık deyt. Bunda çatkanda uşul düýneden çıkkın degeni. Özün kurgan ahiretteki üyüňe çıkkın deyt. Eger insan Allah'tan valisi bolbosa, ahiretteki üyün kurwagandardan bolsa, ölüm periştesi aga özün kurgan eski taştalgan üýge jaňy koz üýden çıkkın deyt. Eski geypi ketken üýden jaňy kurulgan üýge göçüp çygu kanday sonun? Japjaňy kurulgan üýden eski üýge göçüni kim ele kalasyn? Birok arga gança, jaňy üýde gançalyk kalap tursaň da, ahiretlik darajaňa garap eski üýge göçüge majburlanasyn. даже если и не хочется, ведь все равно заставят.